Следующее я хотел бы сказать о Мен силерге желчу азыктын кээ арам кылуунун тыюу салуунун түпкү тууралыгын түшүндүрүп өтөйүн. Анткени бүгүнкү күндө медицина кызык иликтөөлөрдү жасап ачылыштарды кылууда. Изилдеп тактап көрүшсө, инсан менен чочконун органдары кыйла эле окшош болуп чыгыптыр. Чочко инсан ооруган эле оорулар менен ооруйт экен. Чочкодо ден соолукту жабыркатчу, коркунучтуу, кооптуу курттары болот. Демек Аллах кайсы бир азыкты жебе деп арам дегенинде бир акылмандык бар. Бирок мен баса белгилеп айтып коеюн, чочко этин жебегиле деген аны арам кылгандыктын себеби чочкодо ар түркүн вирустуу илдеттердин, микробтордун бар экенинде же чочкодун организми органдары инсандыкына окшош болгону үчүн же чочкодо курттары болгон үчүн аны арам деп аткан жери жок. Заманбап медицина улам тереңдеп иликтөөлөрдү жүргүзүп атып, чочконун чын эле зыяндуулугун тактады. Чочко этин арам делингенинин себеби бул Аллах субханаху ва тааланын буйругу. Куранда Аллах аны арам деп так кесе айтып атат. Эмне үчүн? Мисалы мусулмандарга чочко этин жегенге болбойт дегендин түпкү себеби ал жаныбардын организминде курттар бар экен. Тиги бул дечү болсок, бүгүнкү заманда этти вирустардан таптаза кылып тазалап кое турган технологиялар деле бар. Же болбосо чочкого таза жем, азыктарды берип деле организмин тазалап койсо деле болмок. Ошентип тазалап койсо эле, анан чочконун этин ошондо жей берсе болот дегендик эмес да. Исламда кайсы бир тыюу же уруксаттын болушунун себеби Аллахтын сөзү, буйругу. Аллах субханаху ва таала өзү арам дедиби, демек биз арам деп ага кулак салып аткарышыбыз керек. Ал эми эмне үчүн арам экенинин түпкү себептерин инсандар бара-бара өзү түшүнө башташат. Медицинадагы изилдөөлөр улам жаңыланып, технология өнүгүп, илимий тажрыйбалар кандайдыр изилдөөлөрдү кылып, эмне себептен Аллах субханаху ва таала кайсы бир жандыкты арам дегенинин түпкү себебин түшүнө баштайбыз. Ушул нерсени билүү аябай маанилүү. Силерге түшүндүрүп коюмдун себеби дагы ушул. Үчүнчү маселе, кандайдыр бир идолго багышталып, курмандык чалып союлган жандык арам. Же маселен, кандайдыр бир жандыкты союп атканда Аллахтан башканын атын атап, ошонун урматына союлса, ошол жандык арам. Вот. То есть тот, кто зарежет животное с именем идола. Мисалы кээде болот го, бирөөлөр тоонун руху деп, суунун руху деп, таштын руху, эси деп эле ар нерсени идол кылып жандыкты союшат го. Или арвактарга, или еще кому-то, да? Вот. То есть это сопредание, соучастие. Демек Аллах субханаху ва тааладан башка нерсени өздөрүнө кудай кылып, идол кылып, жандыкты курмандыкка чалып, мунусу менен жалгыз Аллахка шерик кошуп жатышпайбы? Же болбосо бул жандыкты Аллахка багыштадык деп айтканы менен, аны менен катар балачага, түкүнчөгө, арбактарга, жана башка бирөөлөргө деп союшса, бул Аллахка шерик кошуучулукка жатат. Андай эт арам, аны жешке тыюу салынат. Анткени ал жандык Аллахтын аты аталып союлбай атпайбы? Бисмилля деп айтпай, Аллахты унутуп калууну айтып аткан жокпуз. Жандык сойгондо атайлап Аллах субханаху ва тааладан башка бир идолду кудай катары көргөн ниеттин өзү, ошонун менен союлган жандыктын өзү арам. Буга өзүнчө далил да бар. Башка нерсенин аты аталып союлса деп атат. Анткени Аллах субханаху ва таала момун мусулмандарга Аллахтын аты аталып союлган малды гана этин адал кылып аны жешке уруксат кылды. Аллах субханаху ва тааланын ысмы гана аталышы керек. Андан башка эч кимдин эч нерсенин аты аталбоого тийиш. Мындай болушунун түпкү тереңинде эмне жатат? Аллах субханаху ва таала жаныбарлар дүйнөсүн инсан үчүн жаратты. Мына жерди, асмандарды, жылдыздарды, бүт жандуу, жансыз табиятты Аллах инсан үчүн жаратып койду. Жөн эле жаратпастан инсандардын ичинен кимиси жакшы иштерди жасаар экен, өзгөчөлөнөр экен деп сыноо үчүн жаратты. Башкача айтканда, бүт дүйнө жүзү, андагы бар нерселердин баары инсанга керегине жаратсын деп сыноо үчүн берилди. Биз ошол бүт нерселерди пайдаланып алып эмне кылышыбыз керек? Аллах субханаху ва таалага мактоо айтышыбыз керек. Ага шүгүр кылышыбыз керек. Анан бир гана кимге ыраазы болушубуз керек? Аллах субханаху ва таалага. Мына бир жандык соебуз, ал жандыкты ким жаратты?
Аллах субханаху ва таала жаратты. Үйдө соёбузбу, аң улап, аңга чыгып атып алабызбы? Айтор бүт жандыктарды Аллах субханаху ва таала жаратты. Биз мергенчиликте бир аң улайбызбы, коробузда мал соёбузбу? Союп атканда Аллах субханаху ва тааланы улуктоого тийишпиз. Анткени ошол сойгон жандык эмне болбосун, аны биз үчүн жаратты да Аллах. Бир жалгыз Аллахты улуктообуз керек. А эгер ким Аллахтан башка нерсени, идалды шерик кылып, анын урматына жандык сойсо, жазалоо иретинде Аллах ошол союлган малдын бүт баарын арам кылат. Аны жегенге тыюу салат. Анткени ал жандык ошондон соң арам өлүмтүктөй эле болуп калат да. Мисалы бир адам кайсы бир жандыкты Аллах субханаху ва тааладан башка кайсы бир нерсени улуктап, идал кылып ошонун урматы үчүн сое турган болсо, ал жандыктын эти өлүмтүк, падали, мертвячины или крови. арам болуп саналат. Эти дагы, каны дагы бүт баардыгы булганч, таза эмес, нажас болуп эсептелинет. Если мы говорим об таком понятии, как языческое, да? Отпарастык деген түшүнүктүн өзүн карап көрсөк, отпарастык кылыштын өзү таза эместик. Нажис деген түшүнүктү түз мааниде кабыл албаш керек. Киши атыр себенип, күнүгө жыпар жет жыттанышы мүмкүн, бирок ал отпарастык ишенимдеги адам болсо, ал кишинин өзү Аллахтын астында нажис болуп саналат. Нажис бир жерде түз мааниде эмес, кыйыр өңүттө айтылып атат. Следующее, запрет. Кийинки айтчу арам кылынган нерсе бул муунуп өлгөн жаныбар. Муну ханака дейт арабча. Ханака деген муунтуу дегенди туюнтат. Муунган нерсенин баарын ханака деп коюшат. Жаныбарды бычак менен кесип кан чыгаруу эмес. Мисалы бисмилланы айтып туруп, жандыкты муунтуу өлтүрсө, ал жандык арам деп саналат. Он взял, задушил животное, да? Это считается харамом. Почему? Потому что там... Эмне үчүн? Анткени өлгөн жандыктын ичинде кан чыкпастан кала берип атпайбы? Бир киши жандыкты муунтуу өлтүрөбү, же бир жырткыч муунтуу өлтүрөбү, ошол өлгөн жандык арам деп эсептелинет. Это является харамом. Следующее, допустим, она приравнивается... Андан тышкары кандайдыр бир каттуу соккудан улам өлүп калса, ал жандык арам делинет. Кандай бир сокку тиеби, же бир жаныбар мүйүзү менен сүзүп өлтүрөбү, баары бир өлгөн жандык арамга кирип калат. Допустим, ударил корову, да? Мисалы, малды как чокуга балта менен бир урду эле шалк этип жыгылып өлүп калды дейли, ал өлгөн мал арам. Анткени анын эти өлүмтүк болуп калат. Соккудан өлгөн, мууну өлгөн жандык арам болуп эсептелинет. И так далее. Кала Каттада, кана ахлюл джахилия ядрибунаха биля-аса хатта ида матат акалюха, да? То есть во времена раньше, во времена невежества. Мурда эзелки караңгылык доорунда, ислам келелектеги жахилия доорунда адамдар жандыкты башына таяк менен уруп өлтүрүшөр эле. Анан ошол малдын этин жешчү. Мындайча айтканда, өлүмтүктүн эле этин жегенде болуп калып атпайбы? Да, мертвячину. Еще раз хотел бы заметить, что... Дагы бир ирет баса белгилеп кетсем, сокку тийип өлгөн мал дагы муунтулуп өлтүрүлгөн мал дагы экөө бирдей өлүмтүк деп саналат. Эмне үчүн? Себеби өлгөн жандыктын ичинде кан чыкпай кала берип атат. Андай шартта өлгөн жандык өлүмтүк деп аталат. Же жардан, тоодон, бийиктен учуп өлгөн жандык, мал, кой, эчки, жылкы дегендей жардан учуп түшүп, адалдап сойгонго үлгүрүшпөй эле ал өлүп калды дейли, ал жандык арамга чыгат. Же мисалы малга, койго бир жырткыч кол салып, тиштеп салып, Рана, допустим. ал жаратынан кансырап атып анан өлдү дейли. Башка бир жаныбар сүзүппү же тишин матырыппы, жандыкты айтор жарадар кылып койгон болсо, анан ошол жаратынан улам оңуло албай өлүп калса, ал жандык арам деп саналат. Анын этин жегенге болбойт. Бу жерде эми аңуулоо маселесин айтсак, аңчылыктагы шарттар эми такыр бөлөкчө болот. Охота — это исключение. Аңчылык кылганда адамда тоодогу, таладагы жапай жандыкты атам, өлтүрөмүн деген ниет болот да башына. Мылтыктынбы же жанынбы огу жандыктын денесин тешип өтүп, анан жаракат алат. Ошентип өлгөн жандыктын эти адал эле болот. Это разрешается. Это исключение. Или то, что поест хищник, допустим. Жырткыч малды жеп кетсе, кандай болот? Карышкыр короого кирип, койду тытмалап жеди дейли. Карышкыр койго кол салганда сөзсүз тамактан аткып, тиштеп анан муунтат.
же бутун жула тиштеп, же койдун кайсы бир жерине жаракат келтирип, кой ошонун айынан өлүп калса, ал койдун эти арам делинет. Анткени жырткыч жандыкты жеп жарадар кылып кеткенде, ал өзүндөгү кайсы бир илдетти, вирусту койго, малга жуктуруп койгон болушу ыктымал. Жырткыч талаган, адам бисмилла деп сойбогон ал жандык арам делинет. Андан кийинки айтып кетчү маселе. Исламда жырткыч жаныбарлардын эти арам делинген. Азуусу бар жырткычтардын кайсы гана түрү болбосун, азуусу шиш айбандар жана тырмактары апчыган куштардын эти арам кылынган. Тырмактары бар куштар. Айтор жырткыч айбандардын, куштардын баарынын эти арам. Буга карата пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Перечисляя кулли зи наби минас сиба ва кулли зи мухлаби, да, минат тайр, да. Эми жырткычтар деген кимдер? Арстан, жолборс, карышкыр, ит, ителге, карга, бүркүт, шумкар жана башка ушул санай берсе боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аннаху нахия мин акли кулли зи махлаби минат туюр ва акли мин кулли зи наби минас сиба, да. То есть пророк запретил есть всех. Тумшугу курч тырмагы бар канаттуу жырткыч куштарды жегенге, азуулары шиш жырткыч айбандарды жегенге тыюу салган. Бирок мындай бир өзүнчө бир жагдайлар болот. Аны дагы айтып кетишибиз керек. Вам скажу такой момент, что в исламе есть понятие иджтихад. Исламда иштихад деген түшүнүк бар. Иштихад деген бул изденүү, бир маселени ойлонуп иштеп чыгуу, бир тыянакка келүү. Куран аяттарындагы тексттеги бир маанини, методологияны түшүнүү үчүн таразалап, ойлонуп көрүп, бир чечимге келүү. Решение определенных, да, то есть на основе иджтихада. Иштихаддын негизинде исламда 4 укуктук мектеп түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 4 бар, а мурунку дорлордо көп болчу. 8ге чейин жеткен. Көп мектептер жок болуп кеткен, анткени анын ээрчүүчүлөрү, жактоочулары болгон эмес. Азыркы тапта Ахли сунна вал жамаатта 4 укуктук мектеп калды. Мындайча айтканда 4 мазхаб. Ханафи мазхаб, мына биз ханафиттербиз. Шафи мазхаб бар. Школа. Ошондой эле Хамбали жана Малики мазхабтар бар. Демек 4 ислами укуктук мектеп, мазхаб бар экен. Ар бир мектептин, мазхабтын өзүнө тиешелүү иштихаты бар. Мындайча айтканда хадистердин маанисин түшүнүүдө, аяттардын мазмунун, методологиясын аңдоодо ар мазхабтын өзүнүн жолдору, түшүнүү ыкмалары бар дегендей. Бардык 4 мазхабтын негизи туура. Бардык 4 мектептен туура. Эми муну мындай бир салыштырып карасак болот. Салыштыруу өтө таамай болбой калышы мүмкүн, бирок элестүү бир түшүндүрүп бергенге жакшы. Мисалы, ушу деген өнөрдө ар кыл стилдер бар. Бирок ушу, машыгуу өнөрү бирөө эле да. Негизи стилдери аябай көп. Жолборс стили, ажыдардын стили жана башка стилдер бар. Анын сыңары ислам дининде дагы 4 укуктук мектеп жол бар. Ал ислами юридикалык мазхабтардын баары тепе-тең, бирдей. Алардын ар биринин өз спецификасы бар. Кайсы мусулман кайсы мазхабты укуктук жолду тандаган болсо, ошол мазхаб тартибин тутунуш керек. Тигил же бул мазхабты тандабастан эле исламды кармануу мүмкүн эмес. Ислама без принадлежности к определенной школе, потому что мы Ахли сунна вал жамаат. Анткени биздин Ахли сунна вал жамааттын талабы 4 мазхабтын бирине таандык болуп тандообуз керек. Мен бу жерде айтып коеюн, баянда айтып кеткен тыюулар, арам делген жагдайлар жалпы жонунан айтылды. Бирок ар бир мазхабтын спецификасы бар. Ал эми Малики мазхабтын адал арам маселесинде те баштатан эле карама каршы келген моменттери арбын. Взгляд на запреты и за разрешения в именно тех вопросов, которые носят. Мен баянда айтып өткөн адал арам маселесинде бүт мазхабтардын ою бирдей. Болгону жырткыч айбандар, жырткыч куштар маселесинин акыркы 10 пунктунда карама каршы келген жагдайлар бар. Мындайча айтканда ушул маселеде ихтилаф бар. Потому что в этом есть ихтилаф. Ихтилаф деген мазхабтардын ортосундагы кайчы пикирлер. Бирок ал карама каршылыктар кандайдыр чоң балеге деле алып барбайт. Себеби ал чоң катачылык деле эмес. Анткени исламда хадиске таянылган эреже бар. Кимдин иштихаттагы ою бап келсе, ал 2 соопко ээ болот. Эгер жаңылышып калган болсо 1 соопко ээ болору айтылган. Одно вознаграждение.
И поэтому я хотел бы предупредить, потому что Ошон үчүн мен эскерте кетейин, кээ бирөөлөр менден таңдана сурап атышат. Телефондон, соц тармактар аркылуу, Инстаграмда, Сауд Аравиясындабы же Араб Эмираттарындабы это или в Саудовской Аравии, или в Арабских Эмиратах, да, подают блюдо капсу. арабтар чөөнүн этинен жасалган тамакты дасторконго отургандарга берип атканын көрдүм го дешет. Арабтар ал жаныбарды дабба дешет. Гиены. Гиена. Даба называется. Да? Даба. Дабба деген бизче чөө дегенди билдирет. Тамактын үстүндө куйкаланган чөөнүн башын кошуп тартышты дешет. Кадимкиде койдун башын сыяктуу чөөнүн башын куйкалап, четтерине дагы башка эттерди, жиликтерди коюп элге сунушат экен. Эми чөөлөрдү көрүп жүрсөңөр керек. Африка тарапта арстандар менен кошо токойлордо, жүңгүлүлөрдө жүрүшөт го. Эми ошол чөөнү жеген немелер мусулмандарбы деп сурашат менден. А мен стоп, кое тургула. Ислам деген бул кенен дин. Аны бир мазхаб менен эле караган болбойт. Ислам деген бир мазхабтан дагы кеңири, кенен бир дин. Исламда 4 мазхаб бар да туугандар. Биз ханафиттер жана шафииттер чөөнү жеген арам дейбиз. Бирок Мазхаб, даже ханбалитский мазхаб. Хамбали деген мазхаб бар. Малики мазхаб деген бар. Аларда биздин мазхабтагы тыюулардан бөлөкчө жактар бар. Мисал келтирип кетсем, Малики мазхабта кээ бир сууда жана кургакта жүрө берчү жаныбарларды жесе болот дешет. Сууда жана кургакта дагы жашай берчү жаныбарлар бар эмеспи? То есть, допустим, черепаха. Мисалы аларда ташбака арам деп эсептелинбейт. Бака, крокодил жаныбарларын дагы жей беришет адал деп. Маселен, биздин Ханафи мазхабында суу жаныбарларынан балык гана адал деп саналат, билесиңер да. Бизде балыктын этин гана азык иретинде жегенге уруксат этилген. Креветкаларды, кальмарларды жеш биздин мазхабта болбойт. Кальмаров у нас это не разрешается. У всех других мазхабов Калган бардык 3 мазхабта тең бул жандыктар адал делинген. Деңизде, океанда эмне жандык болсо, өлүбү, тирүүбү, ал адал деп саналат 3 мазхабта. Кальмарлар, үлүлдөр, крабтар, креветкалар айтор суудагы бүт жандыктар. А түгүл түлендер дагы бүт баары адал делинет аларда. все это как бы более шире. И поэтому в наших условиях, в современных, мы сегодня во многих ресторанах, кафе халал. Мына бүгүнкү күндө карасак, кафе ресторандарга кирип калсак, креветка кошулган салаттарды көрүп калабыз, туурабы? Правильно? Жапон ашканасындагы суши, тиги бул сыяктуулар көбөйдү. Ошондой тамактарды жесе болобу дешет. Ханафи мазхаб боюнча, эгер биз башка мазхабты сокур ишеним менен эле тактабай ээрчисек, ар жак бир жагын тактабай, иликтебей эле ал жактагы текстти өзүбүзгө оодара койчу болсок, анда алар жеш керек дегенди жебешибиз керек. А эгер башка мазхабтардан жеңилдетүү максатында өзүбүзгө алсак, кайсы бир далилдерди таап, ошого таянып жешсе эч маселе жок. Кээ бирөөлөр ошол мазхабтар жегенди жешет. Нет проблем. Айтор түшүнүңөр да, мындайча айтканда бул маселе ар бириңердин өзүңөргө, табитиңерге байланыштуу. Бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана анын астында бир бедуин олтурган экен. Ал бедуин отко чоң кескелдирикти, же башкача айтканда эчкемерди кактап бышырып аттыр. Эчкемерди билесиңер да. Түрү кескелдирикке окшош, бирок тулку бою аябай эле чоң. Ал жандыктар негизи Түркмөнстанда, Араб өлкөлөрүндө көп кездешет. Айтор бедуин эчкемердин этин жейсизби деп сунуштаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деп баш тарткан экен. Бирок жебе деп дагы тыюу салган эмес. Түшүндүңөрбү? Бу жерде кеп эми ар кимдин табитине байланышкан маселе. Мени түшүнүп атасыңар да. Демек, мындай маселелерди иштихат менен мамиле кылыш керек. Анткени Вот. Исламда мазхабтарда тамак азык маселесинде карама-каршылыктар бар. Бирөөндө далилдер айтылат, бирөөндө жок дегенде. Мисалы, имам Маликтин мазхабы гыйла чоң. Ошол мазхаб балким түштүк чыгыш Азиянын калктарына көбүрөөк жарашат, төп келет дегенде. Себеби имам Маликтин мазхабын туткан түштүк чыгыш Азия мусулман калктарында курт кумурска сыяктуулар, сууда жана кургакта жүргөн жаныбарларды адал көрүп жей беришет. Маселен, түлкү деген жаныбарды билесиңер го. Алар түлкүнү дагы жешет, а түгүл иттин эти дагы арам делинбейт. Эсимде, мен Иорданияда ислами илим алып жүргөндө, шариат фикх илими боюнча бизди окуткан доктор бар эле, көрүнүктүү аалым. Ал айтат, мурда Ливия мамлекетинде болуп калдык дейт. Ливияны билесиңер да, кезинде Муаммар Кадафи башкарып калды го.
Мына ошол Ливияда жергиликтүү калк бар экен, барберлер деген. Бербери, да? Ошол калк 150 жыл мурда короосунда кой баккандан тышкары иттерди дагы койдой кылып эле багышчу экен. Анан кыйын кезеңдер болуп жашоо оорлошуп кеткенде алар иттерди да кадимкидей союп жешчү экен. Анткени ал мусулмандар Малики мазхабын карманышчу экен. Ал Малики мазхабта 3 башка пикир бар. Арам, макрух, тахрим же макрух деген. Кыскасы итти дагы жешчү экен да. Ошон үчүн интернетте, соц тармактарда кайсы бир араб мамлекеттеринде чөөнү адал деп эле жеп атканын көрсөңөр таң калбагыла. Себеби Ханбали мазхабы боюнча Сауд Арабиясында чөөлөрдү кадимкидей көбөйтүп баккан фермалар, чарбалар бар. Кадимкидей чөөнү бисмиллах ва Аллаху акбар деп союшуп, аны эт катары тамакка колдонушат, шишкебек кылышат, куурушат дегендей. Эми биздин мазхаб менен карасак, чөөн этин жегендерди көрүп жийиркенебиз албетте. Эгер биз ошол мазхабтагылар бизге конокко келсе, дасторконго жылкынын этин, чучук, казык арта коюп сыйлачу болсок, алар үчүн дагы биздин тамагыбыз жийиркеничтүү болушу мүмкүн. Демек, исламда кээ бир тамактар, азыктар боюнча ар бир кишинин табитинен улам карасак дагы туура болот. Ар кимдин, ар калктын өзүнүн туура деген мазхабы, тамагы бар. Бул ар түрдүүлүк нормалдуу көрүнүш. Айтор мен силерге исламдагы арам адал маселесине байланышкан жагдайларды айтып өттүм. Деңиздеги, океандагы азык-түлүктөр исламдагы мазхабтарда кандай экенин дагы айтып кеттим. Такие вот подходы, да? Вот. Что касаясь конины. Ал эми жылкынын эти боюнча айтсак, өзүңөр билесиңер, Ханафи мазхаб боюнча Алым Абу Ханифа өзү жылкы этин жешти макрух танзих деген. Анткени мурунку байыркы кездерде жылкы жаныбары коргонуу үчүн, же болбосо бир жерден бир жерге жетүү үчүн транспорт катары колдонулган. Мындайча айтканда, өз машинеңи өзүң жеп алгандай эле кеп да. Ал эми Абу Юсуф же Мухаммад Шайбани деген алымдар жылкынын этин мубах дешкен. Калган 3 мазхаб тең жылкы этин халал дешкен. Деги эле исламдагы мазхабтарда тамак азык маселесинде карама-каршылыктар, далил издөөлөр, ооба жок деген тыянактар аябай көп. Бирок эми азыкта, тамакта анын канчалык залал экенине караш керек болуп атат азыр. Карасаң, биз азыр адал эле жол менен союлган кой малдарды, жылкыларды жеп аткансыбыз, бирок ал эттин курамында организмибизге зыяндуу заттар болушу мүмкүн деген кооптулук болуп атпайбы? Себеби жандыкты бисмилля деп адал ыкма менен союлгандан тышкары ошол союлган жандыкты кандай жем менен багышты? Союлган соң этти каерде канча күн сакташты? Этти канча жылдап тоңдурулуп коюлду? 10 жылдап тоңдурулуп коюлган эттер болушу мүмкүн да. Андай эттин сапаты да качат, витаминдери да жоголот. Же болбосо адал эле союлуп, адал делинген эттен даярдалган тамактардагы эмне деген соус, моус, чөптөр менен кошулуп бизге берилип атат деген маселе бар. Мисалы, хот-дог, гамбургер дегендерди халал эле эттен жасап жатабыз дегенсишет. Бирок ошол этке иширилген булочкага дагы кетчуп, майонез кошулганда эт ого бетер залалдуу болуп калышы мүмкүн болуп атпайбы? Адамды семирткенден семиртип эле. Жөн эле куурулган же кайнатылган креветкага караганда биздин гамбургерлерибиз, хот-догторубуз коркунучтуураак болуп калууда. Бүгүнкү күндө адал, халал деген түшүнүк кескин өзгөрдү. Эгер китептердеги шариаттык жол жобо менен карасак, адал деген түшүнүк жандыкты союунун бир методу гана. Жана тигил же бул жандыктын түрүн жегенге болобу же жокпу деген маселе эле. Бирок эң негизгиси жандыктын союлуу шарты. Бүгүнкү күндөгү адал түшүнүгү кыйла кеңири масштабка өтүп кетти. Адал дегенде азыкка, этке эмнелер кошулду деген маселе келип чыкты. Себеби азыркы кезде сизге чылкы этти эмес, этке ар түркүн кошулмаларды кошуп, колбаса кылып сатып атышпайбы? Түгүл колбасага эт азыраак кошулсун деген амал-көйлүк менен кагаз, картон да кошуу ишет деп азыр аралаш айтып жүрүшпөйбү? Меньше было, да? Вот, мясо. Разные ингредиенты. Ар түркүн ингредиенттерди, кошулмаларды кошуп ийгендиктен колбасанын көрүнүшү да кооз болуп калып атат да. Жасалма боёгучтар боюнча дагы ар кыл пикирлер айтылып жүрөт. Маселен, Кока-колага кошулган кошулма таракандан, курт-кумурсканын генинен деп чыгышты. Допустим, да? Согласно ханафитскому мазхабу. Анчы болсо, курт-кумурска, таракан Ханафи мазхаб боюнча арам, Малики мазхаб боюнча адал делинет го. Курт-кумурска алардын мазхабында арам эмес. Маликит мазхабындагылар арам маселесине тексттин түздөн түз айтылганына карашат. Шариаттык текстине арам деген жокпу? Анда бүт баары адал. Куранда, сүннөттө, хадистерде жебеш керек, арам делинип ага
далилдер барбы, демек аны арам дешет. Запрет, то это запрещается. Если нет, Эгер жокпу, демек адал. Андыктан мисалы Малики мазхаб боюнча чочконун эти арам делинсе, иттин эти же атүгөл мышыктын эти боюнча ал арам деген тикелей текст жок болуп атпайбы. Демек ал макрух тахрими болуп калууда. Мазхабтардын ушундай маселелерге карата мамилеси ар кыл. Бирок биз деген эми ханафилербиз. Демек ханафи мазхабын карманышыбыз керек. Агер кимдир бирөөңөр башка кухняны көрүү үчүн тавитиңер күчөп, башка мазхабтын шарты боюнча кайсы бир азыкты даамдап көргүңөр келсе, анда өз каалооңор, тавитиңер өзүңөрдө. Ахлан ва сахлан арабча айтканда. Бирок өзүбүздүн мазхабтан сыңарбы, демек аны кармангыла. Ден соолукка жеңил болсун деген гана айрым мисалдарды эске албаганда. Мен деңиз, океан азыктарына тиешелүү айтып атам, бирок фитна деген болбошу керек. Ар бир мусулман өзү туура дегенин тандасын албетте. Бирок биз ханави мазхабты карманган соң аны толук түрдө карманыбыз керек. Хамбалини кармасаңыз, аны карманыңыз. Шафини кармандыңызбы, анда ошону. Эми мен жогоруда айтып кеткен адал арам маселесин айтып түшүндүргөндүн мааниси ашыкча татаалдаштырып ийбөө, же болбосо ашыкча жеңил желпи кылып ийбөө, ортодогу калыстыкты карманып. Мисалы, ташаддуд кылганга болбойт. Ташаддуд деген ашыкча эле татаалдаштырып салуу деген маани. Мисалы, мен кээде бир дүкөндөрдөн халал деген марка менен суу сатылып атканын көрүп таң калам. Анда кандай, ошол дүкөндөгү сатылган суу адал да, сырттан бир булактан суу ичсем арам болуп калабы. Вы понимаете? То есть из-за этого появляется... Мына ушундай көрүнүштөрдүн айынан исламды какшыктаган бир күлкүлүү анекдоттор чыгып атат да. Мен балким бул асканы силерге айтсам керек мурда, же айтпадымбы? Приходит, я вам рассказывал, может быть, покупать яйца, да? Дүкөнгө бирөө келет экен. Халал жумурткаңыз барбы деп. Анда дүкөнчү, ооба, бизде бүт токтор хиджабчан дептир. Все куры в хиджабах. Эми кызык да. Жумурткага кантип халал деген марка коюшат. Сууну кантип халал деп менчиктешет. Мына ушундай жолдор менен биз өзүбүз шариятты өзүбүзгө татаалдаштырып алабыз. Динди оордоштуруп алабыз. Ошентүүнүн өзү исламда тыюу салынган. Андай мамиле арам. Асл фил ашья ибаха, да? Конкреттүү далилдүү шариаттык тыюу жок болсо, бүт баардык нерседе уруксат бар. Себеби тыюу, уруксат кылуу укугу бир гана Аллах субханаху ва таалада гана. Куран аркылуу же пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө таянылган тыюуга же рухсатка кароо керек. Демек өтө кылдат аңдоо зарыл. Албетте ананда ден соолукка чоң кооптуу болгон жемек, ичмек дагы арам делинет. Мисалы, колбаса өзү адал эле болушу мүмкүн, бирок анын курамында мыкты сакталып турсун деп ар кыл шектүү химиялык кошулмаларды кошуп салышы мүмкүн. Аны жеген адам рак илдетине кабылуу коркунучу бар. Андай азыкты жеш арам да. Бул ден соолукка чоң коңгуроо болуп атпайбы? Ошон үчүн исламдын талабы желчүү азыктын курамы гана адал болуп тим болбостон, ал азык адам ден соолугуна коркунуч келтирбеши керек. Таза болууга тийиш. Экологиялык жактан таза азык болсун. Экологически чистым, понимаете? А также халал означает... Андан тышкары, халал дегенде мисалы сизге бир колбасаны адал деп, уйдун эти деп сатышса, анын курамында тооктун эти, жылкынын эти же кагаз же соя аралашып кетпеши керек да. Бумага. Понимаете? Или соя, допустим. Ведь проблема в чем? Маселе эмнеде туугандар? Адал колбаса деп эле сатышат жадыра. А бирок ал колбасанын 20 гана пайызы эт, а калганы бүт соя болуп калып атат да. Остальное все соя. Бул эмне адалбы? Бул карандай алдоо да. Понимаете? Если вы хотите это понимать. Второй момент нельзя. Экинчи маселе ашкер эле чукулап, шекшинген болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Халяка мутааммикуна, мутаассибуна, муташаддидуна. Погибли, пропали. Ашкер эле чукулап, шектенип, деталдаштырып, татаалдаштыргандар, динди ашкере оорлоштуруп жибергендер акыры жок болушкан дейт. Усложняют или религию, да? Вот. Почему? Потому что вот пришли на базар. Эмнеге? Анткени мына базарга бардыңыз, издеген колбасаны көрдүңүз, халал деген маркасы турат. Артында же капталында халал деген сертификат дагы илип коюлган. Бизде карапайым мусулмандар үчүн мына ошол далилдер эле жетиштүү. Бирок өз акылыңызга эмес, конкреттүү бир далилге таянган шегиңиз болсо, анда башка кеп. Мисалы, колбасанын көрүнүшү, түсү, жыты күмөндүү болуп, ачык көрүнүп турса, анда шектенүүгө негиз бар.
Ага негиз жок болсо анда колбасаны алыңыз. Аны сатып аткан адам сурак күнү жооп берет өзү. Мейли сизди алдап саткан чакта дагы кыямат күнү ал өзү жооп берет. Если даже он вас обманывает, он отвечает в судный день. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.